Кыргыз Республикасынын Мажарстандагы элчилигинин түзүлүшү жөнүндө маалымат. Өкүлчүлүктүн тарыхы. Кыргыз Республикасы менен Мажарстандын ортосундагы дипломатиялык мамилелер 1992 жылдын 16 апрелинде түзүлгөн. 2021 жылдын 4 октябрында Мажарстандын Будапешт шаарында Кыргыз Республикасынын элчилиги расмий түрдө ачылган. 2021 жылдын 23 декабрында Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы менен Талантбек Кушчубеков Кыргыз Республикасынын Мажарстандагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси болуп дайындалган. Мажарстандын президенти Янош Адерге ишеним грамотасын тапшыруу аземи 2022 жылдын 25 мартында өткөн. Жалпысынан Кыргызстан менен Мажарстандын ортосундагы эки тараптуу мамилелердин деңгээлин сапаттык жактан кеңейтүү, тереңдетилген стратегиялык өнөктөштүктүн деңгээлине чыгуу тенденциясы байкалууда. Саясий кызматташтык. Кыргыз Республикасы менен Мажарстандын кызматташтыгы жылдарында жогорку деңгээлдеги 7 иш сапар болуп өттү. Мажарстандын президенти Арпад Гёнстун Кыргыз Республикасына расмий сапары 1997 жылы. Кыргыз Республикасынын президенттеринин Мажарстанга 4 расмий жана 1 жумушчу сапары 1998, 2011, 2020, 2023 жылдын февраль айы жана 2023 жылдын август айы. Эки мамлекеттин тарыхында Мажарстандын премьер-министри Виктор Орбандын Кыргыз Республикасына биринчи расмий сапары 2018 жылдын 2 сентябрынан 4 сентябрына чейин 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылышына жана түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңешинин саммитине катышуусунун алкагында Чолпон Ата шаарында болду. Тышкы иштер министрликтеринин деңгээлинде тыгыз диалог жүргүзүлүп, анын натыйжасында тышкы иштер министрлеринин өз ара иш сапарлары үзгүлтүксүз жүргүзүлүүдө. Кыргыз Республикасында жана Мажарстанда дипломатиялык өкүлчүлүктөрдүн өз ара ачылышы эки тараптуу кызматташтыкты чыңдоодогу жана өнүктүрүүдөгү маанилүү кадам болду. Тараптар 1992 жылдын 16 апрелиндеги Кыргыз Республикасы менен Мажарстан Республикасынын ортосунда дипломатиялык мамилелерди орнотуу жөнүндөгү документте белгиленген принциптерге жана милдеттенмелерге мындан ары да берилгендигин ырасташат. 1997 жылдын 1 ноябрындагы Кыргыз Республикасы менен Мажарстан Республикасынын ортосундагы кызматташтыктын принциптери жана багыттары жөнүндө биргелешкен декларация, 2020 жылдын 29 сентябрындагы Кыргыз Республикасы менен Мажарстандын ортосундагы стратегиялык өнөктөштүк жөнүндө биргелешкен декларация. Ошондой эле 2023 жылдын 13 февралындагы Кыргыз Республикасы менен Мажарстандын ортосундагы стратегиялык өнөктөштүктү бекемдөө жана өнүктүрүү боюнча биргелешкен декларация. 2022 жыл Кыргыз-Мажар эки тараптуу кызматташтык жана стратегиялык өнөктөштүк үчүн эки тараптуу байланыштардын активдешүүсү менен мүнөздөлдү. 2022 жылдын 1 жарымында Мажарстандын тышкы экономикалык байланыштар жана тышкы иштер министри Петер Сиартонун Бишкекке расмий сапары уюштурулду. Ошондой эле Түрк ПАНын Чолпон Ата шаарындагы ишине катышуу үчүн вице-спикер Шандор Лижак баштаган Мажарстандын парламентинин делегациясынын иш сапары уюштурулду. 2022 жылдын 10 ноябрында Самарканд шаарында Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаров Мажарстандын премьер-министри Виктор Орбан менен жолугушту. Анын жүрүшүндө мамлекет башчылары эки тараптуу Кыргыз-Мажар кызматташтыгын мындан ары өнүктүрүүнүн келечегин талкуулашты. 2022 жылдын 19 сентябрында Нью-Йоркто Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 77 сессиясынын жогорку деңгээлдеги жумалыгынын алдында Кыргыз тарабынан уюштурулган туруктуу тоолорду өнүктүрүү боюнча жогорку деңгээлдеги жолугушууда эл аралык уюмдардын алкагында Кыргыз-Мажар кызматташтыгын өнүктүрүү максатында элчилик Мажарстандын тышкы экономикалык байланыштар жана тышкы иштер министри Петер Сиартонун катышуусун иштеп чыкты. Мындан тышкары элчилик Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 77 сессиясынын тоолорду туруктуу өнүктүрүү резолюциясынын долбоорунун алкагында Мажарстан биргелешип демөөрчүлүк кылуу маселесин иштеп чыкты. 2023 жылдагы саясий чөйрөдөгү негизги окуялардын бири болуп, Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаровдун Мажарстанга 2023 жылдын 13-14 февралында болгон расмий сапары болду. Сапардын жүрүшүндө президент Садыр Нуркожоевич Жапаров Мажарстандын жогорку даражалуу өкүлдөрү, анын ичинде Мажарстандын президенти жана премьер-министри, ошондой эле өкмөт жана парламенттин мүчөлөрү менен бир катар жолугушууларды өткөрдү. Бул жолугушуулардын жүрүшүндө эки тараптуу кызматташуунун актуалдуу маселелери жана аны өнүктүрүүнүн келечеги талкууланды. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаров жана Мажарстандын президенти Каталин Новак Айым өз ара урматтоо жана пайда көрүү негизинде ар кандай тармактарда кызматташууну мындан ары дагы чыңдоого жана кеңейтүүгө эки тарап кызыктар экендигин билдиришти.
Жолугушууда Кыргызстандын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаров, Мажарстандын премьер-министри Виктор Орбан менен экономикалык кызматташтык жана өз ара пайдалуу өнөктөштүк маселелерин талкуулашты. Лидерлер өзгөчө соода, инвестиция жана экономикалык байланыштарды өнүктүрүү жаатында биргелешкен долбоорлорду ишке ашырууга даяр экендиктерин билдиришти. Конструктивдүү диалог жана эки тараптуу кызматташтыктын, ошондой эле аймактык коопсуздуктун актуалдуу маселелери боюнча пикир алмашуу болду. Бул жолугушуулар эки өлкөнүн ортосундагы саясий жакындашуунун жана ишенимди чыңдоонун ачык айкын ырасталышы болду. Алар мындан аркы кызматташуу үчүн негиз түзүштү жана саясий чөйрөдө өнүгүүнүн артыкчылыктуу багыттарын, анын ичинде эл аралык коопсуздук жана эл аралык уюмдарда кызматташуу маселелерин талкуулоого мүмкүнчүлүк түзүштү. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаровдун Мажарстанга болгон расмий сапарын уюштуруу, анын Европа бирдигиндеги өлкөлөрүнө болгон алгачкы сапары жана эки өлкөнүн ортосундагы саясий жакындашууну жана достук мамилелерди чыңдоону баса белгилеген маанилүү тышкы саясий окуя болду. Бул сапар кызматташтыкты тереңдетүүгө, эки тараптын тең кызыкчылыгын ырастап, саясий диалогту жана өнөктөштүктү өнүктүрүү үчүн жаңы перспективаларды ачат. 2023 жылдын 24 июлунда жогорку деңгээлде жетишилген макулдашууларды ишке ашыруунун алкагында Кыргыз Республикасынын Мажарстандагы элчилиги Будапешт шаарында Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министри Жээнбек Молдоканович Кулубаев жана Мажарстандын тышкы экономикалык байланыштар жана тышкы иштер министри Петер Сиартонун төрагалыгы алдында Кыргыз-Мажар стратегиялык кеңешинин 3-чү жыйыны уюштурулду. Кыргыз Республикасынын делегациясынын курамына Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министринин орун басары Абдрахманов, Венгрия Кыргыз өнүктүрүү фондунун башкармалыгынын төрагасы Сарбанов кирди. 2023 жылдын 20 августунда Мажарстандын премьер-министри Виктор Орбандын Мажарстандын улуттук майрамы Ыйык Иштван күнүнө жана жеңил атлетика боюнча дүйнөлүк чемпионатка чакыруусу боюнча Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаровдун Мажарстанга болгон иш сапарын элчилик иштеп чыкты. Сапардын алкагында мамлекет башчысы Мажарстандын премьер-министри Виктор Орбан менен жолугушту. Ошондой эле мамлекет башчысы Садыр Нуркожоевич Жапаров чет мамлекеттердин жетекчилери менен бирге ардактуу конок катары Будапешт шаарындагы улуттук атлетикалык борбордо жеңил атлетика боюнча дүйнө чемпионатынын эркектер арасындагы жарышынын финалына барды. Жолугушуунун жүрүшүндө Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаров менен Мажарстандын премьер-министри Виктор Орбан Кыргыз-Мажар стратегиялык өнөктөштүгүнүн актуалдуу маселелерин, соода экономикалык жана маданий гуманитардык чөйрөлөрдө кызматташууну талкуулашты. Тараптар Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаровдун 2023 жылдын февраль айында Мажарстанга болгон расмий сапары эки тараптын кызматташуусун өнүктүрүүгө түрткү бергенин белгилешти. Тараптар соода экономикалык жана инвестициялык кызматташтыкты мындан ары өнүктүрүүнүн маанилүүлүгүн белгилешти. 2023 жылы Кыргыз Республикасы менен Мажарстандын ортосундагы сооданын оң динамикасы белгиленди. Жогоруда айтылгандарды эске алуу менен элчилик Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаровдун ушул жылдын 12-14 февралындагы расмий сапарынын жана ушул жылдын 20 августундагы жумушчу сапарынын алкагында жетишилген макулдашууларды жүзөгө ашыруу боюнча иштерди улантууда. Урматтуу видео көрүүчүлөр, мына биз Будапешт шаарынын
Эндрди Шандар көчөсүндө турабыз. Ушул жерде Кыргызстандын элчилигинин жаңы имараты сатылып, алынып, бир 3-4 күндөн бери Кыргыздын элчиликтин кызматкерлери ушул жерде өз ишин иштей башташты. Жалпысынан көрүнүшү ушундай. Бул өзү Будда өрөөнүндө жайгашкан имарат. Будда өрөөнүнүн негизи ушул дипломаттардын жана элчиликтердин жайгашкан өрөөнүнө кирген бир өтө белгилүү нарктуу сырттуу бир өрөөндүн бири. Мына буюрса биздин элчилигибиз ушул жерде жайгашып ишин баштап калды. Бул жалпы жарандарыбыз кирип келип элчиликке кайрыла турган эшиктерибиз. Жалпысынан алганда элчилигибиздин жалпы участогы бир 10 сотикке жакын, абдан жакшы декоративдүү түрдө жасалган. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай көп тарак жашыл нерселер менен тигилип, өз көрүнүшү абдан жакшынакай. Мына берде биздин жерегибиз флагштогубуз ушул жерден балпырап өтүп аткан, келип аткан элге көрүнүп турат. Анан элчилик өзү 3 кабат имараттан турган заманбап бир имарат, негизи курулганына көп деле жыл боло элек. Аны мына сыртынан деле жана ички көркүсүнөн байкаса болот. Анан ар бир элчиликтин өзүнүн баягы шарты бар. Ошол шартына жараша биз да элчиликти издеп атканда ошол имаратты ошол шарттарга жооп бере тургандай мамиле менен алганбыз. Кыскача айтканда, мына ошол эле биздин элчилигибиздин биринчи этажында биздин консулдук кызмат жумушун алып барып аткан бөлүм. Булар атайын биздин жарандар жана Мажарстандын атуулдары келе тургандай өзүнчө эшиги бар. Жалпы имаратка кирбей тургандай. Бул баягы коопсуздук маселеге да жооп бергенге туура келет. Консулдук мына бул жерде чоң бөлүмү бар. Ушул бөлүмдө биздин жарандарыбыз, биздин консулубуз тарабынан кабылданат жана тиешелүү жумуштар аткарылат. Ошол эле мезгилде биздин кызматкерлерибизге дагы жакшы шарт түзүлгөн. Ошол эле консулский бөлүмдүн дагы бир кабинети бар. Өзүнчө баягы аналитический жана башка документтерди даярдаганда бул кабинеттерде отурушуп алып, ушундай маселелерди чечкенге аракет кылышат. Анан тышкары элчилигибиз уланып, биякта башка эшик менен бияктан жалпы имаратка кирсе болот. Киргенде эле биздин биринчи катчыбыздын кабинети бар бу жерде. Мына ушул Давудов Айганыч деген айым биздин биринчи катчыбыз. Бул иш орunu ушул жерде өзүнүн тиешелүү кызматын аткарганга бүттүк шарт түзүлгөн. Өзүңүздөр көргөндөй мебель, техника, оргтехника бүттүгү камсыздалган. Бул жагынан кандай бир кыйынчылыктар азырынча бизде жок. Анан кийин өзүбүздүн техникабыз бар болгондон кийин имараттын ичинде ушундай жабык, жылуу гаражыбыз бар. Бизде элчиликке тиешелүү машиналар ушул жерде сакталат. Ошол эле мезгилде биринчи этаждан жалпы имаратыбызга көтөрүлгөнгө мүмкүнчүлүк бар. Мына ушул жак менен көтөрүлүп, экинчи этаж бул протоколдук этаж. Протоколдук деген негизги биздин чоң кабыл алуучу залыбыз ушул жерде жайгашкан. Бу жерден бизге келген Мажарстан өлкөсүнүн расмий кызматкерлери же Будапештте жайгашкан башка элчиликтердин өкүлдөрүн ушул жерден кабыл кылабыз. Ушул жерден сүйлөшүүлөр өтөт. Мына бул кабинетибиз негизи заманбап мебель менен толуктаналып, ошол эле мезгилде кыргыз элинин, кыргыз журтунда бир аз болсо да үрп адатын көргөзө тургандай, мына бу жерде биздин белгилүү сүрөтчүлөрүбүздүн сүрөттөрү
тағылған. Ошол мезгилде мына баарыбызга белгилүү дүйнө жазуучубуз Чыңгыз Төрөкөбүчтүн да сүрөтү бар. Демек ушул менен биздин келген конокторго кыргыз элчиликке келди деген мааниде ушул имаратыбыз менен ушул колубуз менен да кандай бир кошумча маалымат бергенге аракет кылган жумуштарыбыз десем жаңылбайм. Имарат негизи бүттүк шарттарга жооп берет, иш алып барганга толугу менен жарайт деп айтсам жаңылбайм. Ушул эле этажда биздин дагы бир кызматкерибиз отурат. Бул жооптуу кызматкерибиз элчиликтин кеңешчиси Асанбаев Алмаз мырза. Мына ушул жерде өзүнүн жумушун аткарып аткан мезгили. Мына бу жерде да татынакай шарттар түзүлгөн. Мындан айтканда, жаңы имаратыбызда бүттүк кызматкерлерге жумуш аткарганга бүттүк шарт түзүлдү десем мен жаңылбайм. Ошол эле мына колубузду деле өзгөчө дагы кошумча айтып кетсем, 2 зонада бөлүнүп турат. Бир жак зонасы мына жалпы конокторду кабыл алганга, экинчи зонабыз болсо, ошол эле мезгилде кээ бир учурларда чайпай берип калганга жарай турган өзүнчө кошумча бир бөлүмүбүз бар, бар жагында кухнябыз бар. Бул эми баа протоколдук этаж десем, жана айтып кеттим эле. Бул бетте өзүнчө сый эшигибиз бар. Ушул эшик менен өзүнчө сырттан көчө жактан да эшигибиз бар. Парадный ход деп койсок жаңылбайм. Ошол жактан расмий адамдарды жана Мажарстандын өкүлдөрүн ушул эшик менен кабыл алабыз. Өзгөчө жарандардан башка жагынан келип туруп кирип кайта чыгып кете тургандай бу жерде да татынакай шартыбыз бар. Анан кийин дагы имаратыбыздын 3-чү этажы бар. 3-чү этаж бул жетекчиликтин этажы десем жаңылбайм. Бу жерде чакан холубуз бар. Келген жарандар бир аз күтүп отура турган мүмкүнчүлүгү бар. Бияк болсо элчиликтин катчылыгы жайгашкан. Биздин бүттүк документтерибиз Бишкек менен карым-катнаш кагазддарыбыз ушул жерде кармалат. Өзгөчө жайлары бар, сактай турган бүттүк техника материалдар менен да камсыздалган бөлүм. Анан кийин бул эшигибизде бул элчиликтин кабинети болуп саналат. Муну жалпы көрүнүшү мындай. Муну да бир-эки күн болду. Баа ичин бир аз көркөмдүгүн жогорулатып өзүбүзгө тиешелүү Кыргызстандын кайсы бир маданиятын көрсөткөн, тарыхын көрсөткөн бир заттарыбыз да бар. Ошолорду орнотуп, мындайын айтканда кыргыздын рухий байлыгын бир болсо да тааныштырып коебуз деген аракетибиз менен жасалган кабинет. Мына жалпысынан биздин элчиликтин жалпы имараты мына ушундай. Бул эми дагы биз үчүн өтө кубанычтуу нерсе. Ушул элчилигибизди Тышкы иштер министрликтин чечими менен, жардамы менен, ошол эле биздин президентибиз өкмөттүн колдоосу менен акча бөлүнүп алганыбыз ушу Кыргызстандын Тышкы иштер министрлигинин 80 жылдыгына уда келип атканда өзүнчө бир сыймык биз үчүн. Демек Кыргызстандын саясаты, тышкы саясаты өнүгүүдө, материалдык базасы түзүлүүдө биз ойлойт элебиз. Ушул имаратыбыз мына ак жолдо болса жылдар бою кыргыз элине, кыргыз журтчулугуна кызмат кылып берет деген толук ишенимдебиз. Мына ушундай урматтуу видео көрүүчүлөр, кыскача маалымдасам болот. Будан да тышкары кошумча бул этажда чоң бир террасабыз бар. Бул террасанда жакшы күндөрү биз өзүбүз жарандар менен жолугушуп өткөзгөнгө жарай турган бир жай. Муну да туура акылдык менен колдонсо, бу да бир топ элчиликке кызмат кылып бере турган орун деп мен эсептейт элем. Анан эми террасадан болсо жалпы элчилигибиздин аянты жакшы көрүнөт. Мына өзүңүздөр көргөндөй өтө кооз,
жана мен айтып кеткендей декорация менен жасалган бир жер болуп калды. Мына буюрса бул Кыргыздын Мажарстанда кичинекей да болсо бир кыргыз элинин ордосу болуп калды десем да жаңылбайм. Ошол жерден өзүбүздүн жарандарыбыз менен жолугушуп, көрүшүп, ал акыбалын сурап, бирге иш алып барганга толук мүмкүнчүлүгү бар. Dost ve kardeş Kırgızistan'ın Dışişleri Bakanlığı'nın öncelikle 80. yıl dönümünü kutluyorum. Aynı zamanda da Kırgız dostlarımızın Budapeşte'deki yeni Büyükelçilik binasının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sadece ikili ilişkilerimiz değil, aynı zamanda da Türk Devletleri Teşkilatı'nda beraber yapmış olduğumuz bütün faaliyetlerde Budapeşte'de de her zaman sırt sırta, omuz omuza çalışıyoruz. Hayırlı olsun. Уважаемые дамы и господа, дорогие коллеги, от имени Министерства иностранных дел Венгрии я хотел бы поздравить вас с наступающим праздником, 80-летием вашего ведомства. Вы знаете, Венгрия и Киргизстан, они стратегические партнеры. Мы, дипломаты, всегда говорим о том, как можно приближать людей друг к другу. Однако тут в наших отношениях есть еще один более важный корень – это братство. Мы же имеем одинаковые корни. Лично от имени министерства и лично меня я желаю всего наилучшего. Я хотел бы усилить наши общие работы, чтобы мы работали, как говорится, на благо наших народов и чтобы мы достигли больше успехов. С праздником вас! От всего сердца, от всей души поздравляю братский народ Кыргызстана. Во-первых, прежде всего с приближающимся большим юбилеем внешней политики кыргызской, с 80-летием Министерства иностранных дел. Венгрия – страна, значит, бесконечно важная и для Азербайджана, и для Кыргызстана. Это окно для Организации тюркских государств в Европу. Поэтому местный Будапештский офис ОТГ, он очень значим, очень важен для нас. И наша работа, наше взаимодействие проходит не только в двустороннем плане, но и через Будапештский офис ОТГ. Поэтому я думаю, что те основы наших отношений, которые были заложены в прошлом, мне вот выпала честь стоять на фоне портрета великого Чингиса Тореткуловича, с которым я имел честь быть знакомым еще в далеких конце 80-х годов. Так вот, я думаю, что те основы наших взаимоотношений, которые были заложены тогда, они диктуют нам не ослабляемый, не прекращающийся, постоянно наращиваемый темп взаимодействия. И я думаю, что мы с моим дорогим другом, послом Курчубековым, будем стараться соответствовать той задаче, которая возложена на нас временем и двумя лидерами, и нашими народами. Спасибо, поздравляю. Позвольте прежде всего поздравить от имени представительства Организации тюркских государств Венгрии, коллектив посольства Кыргызстана в Венгрии с предстоящим 80-летним юбилеем дипломатической службы Кыргызской Республики. Пользуясь случаем, хотел бы от всей души поздравить всех дипломатов дипломатической службы с наступающим 80-летним юбилеем и от всей души пожелать прежде всего крепкого здоровья, благополучия семейного, большого личного счастья, нового профессионального роста, новых и значимых достижений в профессиональной деятельности на благо нашей Родины, в интересах защиты национальных интересов, формирования и укрепления международного имиджа Кыргызстана, а также реализации внешнеполитических приоритетов, прежде всего в торгово-экономической, культурно-образовательной и гуманитарной сферах. Қазақстан Республикасы Венгриядағы елшілік атынан елші ретінде осы Қырғыз Республикасының елшілігінің ғимараты ашылу құтты болсын. Бізге де өте үлкен қуаныш. Шынында да Мажар жерінде, Венгр жерінде студенттер бар, диаспора бар, осы жиналатын кәдімгі қырғыз халқының бір қара шаңырағы ғой.
Соған біз өте қуаныштымыз. Тек қана қуанышты, керемет алдымызда Наурыз мейрамы бар, осылай шараларда жинап, үлкен ғимаратта бәріміз жиналайық, біз де өте қуаныштымыз. Енді сонымен қатар Қырғыз Республикасының 1944 жылы жоғарғы Совет үкіметінің жарлығымен сыртқы істер министрлігі ашылған болатын. Ол енді Совет үкіметінің кезінде Қырғыз Республикасы осылай сыртқы істер министрлігінің 80 жылдығын атап үлкен шаралар өткізіп жатыр. Соған сонымен қатар біздің әріптестерімізді осылай осы 80 жылдықпен құттықтай тұрып үлкен табыстар тілейміз. Министрліктің жұмысы ары қарай үлкен белестерге, үлкен жетістікке жете берсін. Бізде сол әрқашан осы біздің қарым-қатынасын үлкен жетістікке жете берсін. Үлкен рахмет. Урматтуу көрүүчүлөр, мен ушул мүмкүнчүлүк менен пайдаланып Кыргыз Республикасынын Мажарстандагы элчиликтин атынан жана өзүмдүн атыман Кыргызстандын дипломаттардын келе жаткан 80 жылдык мааракеси менен чын жүрөктөн куттуктап кеткенге уруксат бериңиздер. Сөз түрдө бул майрам биздин дипломаттарыбыз үчүн өтө чоң майрам. Ошого байланыштуу мен аларга бардыгына Кыргызстанда иштеп аткан дипломаттарга, сырткы өлкөлөрдө иштеп аткан дипломаттарга чын ден соолук, аманчылык, ийгилик, бакыттаалай жана иштеринде чоң-чоң ийгиликтерди каалап кетет элем. Эң сүйүнүчтүүбүз үчүн ушул юбилейлик жылда Тышкы иштер министрликтин демилгеси менен биздин президентибиздин жана өлкөбүздүн колдоосу менен биз элчилик катары ушу Будапешт шаарында жаңы имаратка ээ болгонубузда абдан кубанычтабыз. Буюрса ишенем, биздин имарат жылдар бою ушу кыргыз элине, кыргыз журтчулугуна көп жылдарды жемиштүү кызмат кылып келерине шексиз жок деп айтып кетсем туура болот деп эсептейм. Бардыгыңыздарга да бир жолу чын ден соолук, баарыңыздар менен урматтуу коллегалар, рахмат.